Саламатсыздар, урматтуу теле көрөрмандар, Чактыш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен чогуу болуңуздар. Биздин студиябызга мына айтылуу Кыргыз элине таанымал улуу инсандар келип олтурат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, аттын кашкасындай таанымал Куудул Келдибек Ниязов агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Саламат. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, ырчы, обончу, аткаруучу Айбек Касымов келип отурат. Жана Кыргызга аттын кашкасы тамак сиңирген артисти. Тамак сиңирген артист. Тамак сиңирген, Элесинде айтып атам. Мына ошол Кыргыз Республикасынын ошол элибизге эмгекти сиңирип, элге таанылып калган куудул жигиттерибиздин бири Жакут Сыдыков. Биздин студиябызга куш келипсиздер. Рахмат. Кандай эзен аман келип алдыңыздарбы? Чарчабай, чалыкпай, жакшы келдиңиздерби? Алыстан атарытып. Эми а дегенде эле биз эми өткөндөрдү бир эстеп койгон жакшы болот. Анткени өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт. Кыргызда жакшы сөз бар. Ошондуктан а дегенде атамадан башталганда эле айтылуу Төкмакын Ашыралы атабызына обончу, аткаруучу, дастанчы Айтор төрт тарабы төп жорго ушул кишинин ырынан баштап алсак кандай дейсиз, Айбек мырза бир ушул Ашыралы атабыздын кайсы ырынан ырдап? Анда мен Ашыралы атабыздын нарындан жазган салам кат деген чыгармасын баштап берейин. Жаш элиң шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кылтылдап поезд баратсаң, эй кылгырып көздөн жаш тамган. Кылтылдап поезд баратсаң, эй кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунун жери бабанын, учуна жетпей сананын, убара болуп кылычактап эң артымдын улам карадым. Убара болуп кылычактап эң артымдын улам карадым. Караган менен көрүнбөй, капкайда калды караның. Элестет бирок сүйүкүмдүң, эй жарокер жал-жал жамалың. Элестет бирок сүйүкүмдүң, эй жарокер жал-жал жамалың. Жөнөдүм нарын калагый, ынагым сенсиң садагый. Жүзүмдө бышкан өлтүрүп, эй жүзүңдөн жаным садагый. Жүзүмдө бышкан өлтүрүп, эй жүзүңдөн жаным садагый. Ойлосом болуп көңүл шат, көрүнсө деймин кайрапат. Театр ачып жаткандан, эй нарындан жазган салам кат. Театр ачып жаткандан, эй нарындан жазган салам кат. Мына ушул Ашыралы атабыздын чыгармасы ат айтып турат го, нарындан жазган салам кат деп. Анан негизи ар ким ар кандай айтат бул ырдын тарыхын. Сиз эми кошо жүргөн киши катары жанында көп жыл чыгармачылык менен иштешип жүрдүңүз. Деги кандай чыккан? Эми муну Шекербек өзүң айткандай, ар кандай айтып атышат.
тиги нарынга поезд жүрбөсүн билбегендер айтып атпайбы, эми ушу нарынга чейин кылкылдап мягкий поездда кетип баратып чыгаргандай болуп атат да. Анан өзү айтып калчу. Өзү дагы мындай орусча айтканда фантазиясы жаман күчтүү киши болчу да. Бүгүн бирди, эртең бирди, бүрсү күнү бирди айтып ийчү да. Анан өзүнүн айтканы биз да кызыгып сурайбыз да чогуу жүргөндө. Анан ал мындай болгон деп баштайт. Нарындан театр ачып, анан бизге кабар филармонияга бергенде филармониянын директору экөөбүздү чакырып алып деп бирөөнү айтчу эле. Анан комуз жок. Агесте карачы, комуз жок. Эптеп жүрүп бир комуз таап директорубуз. Анан калпак жок. Бир калпак таап. Могу калпакты директоруна, Нарын театрынын директоруна кийгизесиңер. Могу комузду бересиңер. Анан могу эки конверттеги акчаны биздин филармониянын атынан кошосуңар. Анан ашыралы сени ошол жерден кошуп ырдап, жакшы кылып биздин атыбыздан тапшыргыла деп. Анан чыкпайбызбы, баягынын баарын алып алып чыксак, баягы шүмшүк достор, артисттер сагаалап тиги жерден кетпей турган дейт. Ашыралылар нарынга кетип баратат, уйкулук таштайт деп. Ал анан уйкулук таштап отуруп, өзүбүзгө берген акчада түгөнүп, тиги конверттеги акчаны да түгөтүп, эсибизге келсек, вокзалда жүрөбүз дейт. Комуз да жок, калпак да жок дейт. Эчтеке жок дейт. Вокзал. Анан өлдүк. Эмне кылабыз дегенден кийин айтыш дейт. Азыр саат 3-тө түнкү товар ташыган поезд кетет. Түнкү 3-тө. Тактай, цемент, көмүр ташыган. Ошонун бир вагонун эптеп жармашып балыкчыга чейин жетип алгыла. Балыкчынын кире беришинде поезд жайлайт. Ошол жерден секирип түшүп, анан жолдо турсаңар, балыкчыдан Кытайга кересин ташыган машиналар кумурскадай каттачу. Анан ошол жерге жармашып кетесиңер деди дейт. Анан түшпөдүкпү дейт. Поездга түшкөндө анан өзү дагы кичине кекештенип кетчү. Болгондо да цементке түшүптүрбүз дейт. Орустардын жентельмен удачы болгондо. Анан ошо кылдырап, шалтырап, көзүбүз ачышып, жөтөлүп, ыкшып, анан кийин айткандай таң ыкс алып баратканда балыкчыга кире бериште ылдыйлап калды дейт. Үнүн ачуу чыгарып. Анан кокуй келдик деп, анан шыпырылып түштүк дейт. Жөтөлүп атабыз дейт. Анан кийин чындыгында эле май тарткан. Бул киши Нарын театрында иштегенде май тарткан, кересин тарткан машиналар кумурскадай келип, агестен бензовоз деп койчу. Анан эле кол көтөрсөк токтобой, бирөө келип токтоп кал дейт. Ичинде кемпир бар экен дейт, баласы менен. Анан шофер анда таанылып калып калдым дейт. Ой, каяка баратасыз? Ушундай. Анан эмне кыласың? Орун жок. Жок, айтатыгын үстүнө отуруп алабыз, эчтеке болбойбуз дейт. Эмне элестет? Балыкчыдан Нарынга чейин тиги май тарткан машинанын үстүндө. Цементке түшүп барып, кайра кересин үстүнө түшүп атышпайбы? Ошондон кеттик дейт. Агесте каяктагы асфальт жол, Нарынын жолу топурак жол дейт. Бир кысым чыгылып жетип, Нарынын кире берисинен түшүп калдык дейт. Күйүнүп, анан жуунуп, башталганы калды деп уктум дейт. Анан кийин эмне кылабыз эми? Колубузда эчтеке жок, жанагынын баары жок, коколой экөө эле. Анан беркини жибердим дейт. Театрда иштегенде баланчага барып туруп, бир чапан эптеп, анан бир комуз таап кел. Деп анан кийин ошол коркуу сезим менен дагы дейт. Ушундай болуп туруп өзүнөн өзү куюлушуп келди дейт. Сөзү да, обону да келди дейт. Комуз талып анан баягы келгенден ырдап берсем, булай укмуш дейт. Анда барып айт, жастыр. Кыргыз филармониясынан келип куттуктаган атышат. Анан эле айтканда эле чыгып эле анан ырдадым дейт. Ырдаганда зал бакырып ийди дейт. Бакырып ийди дейт эле. Өзү да кошчу аябай. Бакырып ийди дейт. 3 жолу ырдадым дейт. Анан кийин бүттү дейт, тарады дейт, айланайын, дуу эле болуп калды дейт. Анан филармониянын атынан да ырдап атпайбы дейт, кутулуш үчүн. Анан баягы тамакка барбадыкпы дейт. Тамакка баргандан кийин директорун тааныйм да дейт. Анан айттым дейт, калпакта жок, комузда жок, акчада жок, эчтеке жок деген. Боул ырың баарынан өттү. Мындай белек жок. Азамат. Анан эми мындай кыланда дейт. Сен чал дедим дейт. Филармония директоруна чал, келишти.
калпагыңа да рахмат, комусуңа да, акчаңа да рахмат деп айтты. Ана ошентип келбедик. Анан айтты дейт, ашыралы бир ыр арнап жибериптсиңер, ошонун ырдап азыр нарын дүң болуп атат деп. Анан бияканан шыр келбейбиз да дейт, дагы 2-3 күн ойноп жүрүп анан жыргап. Келсем анан директор сурап атпайбы дейт, эмне нарынды дүң кылып эмнени ырдадың, ырдачы деп. Кашайып, обонумду да билбейм дейт, сөзүн да билбейм дейт. Анан Торсон Уралиев барып жазган дейт, анан ошого бардым дейт, ушуну. Анан кайра Торсондон үйрөнбөдүм дейт, ырды да онда кайра. Анан бул өчпөс. Жакында мен Алматага тойго барып келдик. Анан ошондо бизге сөз бергенден кийин ошо казактар айтып атпайбы, кыргыз агайындарга өзлөрүнүн аны нарындан жазган саламгатты арнап берели деп анан ырдашып атпайбы. Анан казак-кыргыз тилин аралаштырып таштаптыр. Нарындан жазган саламгат десип. Анан менден сурап атышпайбы, жана күлдүрүп атышпайбы. Ойбай, бул нарын кандай жер керемет, кандай жер дейт. Поезд жүрөт дедим, силердин талаада эле поезд барат. Ар жагы Кытай дедим. Анан Санкт-Петербург окшогон шаар, Нарын дарыясынын жээгинде, ойбай, керемет жерге чыккандыр турбайбы дешип. Мына ошол канча кыйынчылык менен барып отурган ыр тарыхта калды. Кыргыз эли барда өчпөй турган, унутулбай калды. Эми мына Жакут мырзанын ушул элибиз бүт удулдугун билет, ырчылыгын билет. Көргөндөр чочуп атат го. Аккордеон кармап, анан Жакутту ушул жакында кеп уктум. Аккордеон менен шыр төккөн акын болду деп уктум. Акындарга чынында жакын болду деп уктум. Ырга салып көргөнүн жамакчы болду деп уктум. Ыраазы кылып кыргызды санатчы болду деп уктум. Анда Жакуп баштачы бир 2 шиңгил таштачы дейт. Башындан бир кисенеке. Баягы эме болду, укканың деле чын. Ооба. Сармерден жакшы кетип атпайбы? Ошол Акталаанын жигиттери менен Кара Бууранын кыздары беттешти кыз. Анан ошондо башында баягы эме боюнча төкмө, анан Манас ушинтип кетет экен, анан төкмө болуп. Анан мен мындай карап коймун, төкмөсү ким Акталаанын балдарынан баарын бир сайын карап отурам. Анткени көбүн тааныйм да. Анан эле бул аккордеон тагынып отурат четте, анан дайырды да элес деле алган жокмун. Анан бир кезде Жакут чыкты. Бизден ушул деп жаңылык деп. Анан баары таң калып атпайбы? Анан эми талант да бул да, таланттуу. Анан бул Асек Жумаев атактуу байкебиз. Жакшынакай ырдап атып гармошкасы менен. Анан эң аягында ушуну менен ырымды мен жейин тыктайын, кичене салып мен деле тамагы чейин деп кошуп ичи да. Эме менен. Бул негизинен мына казактардын да акындары баян менен ырдаган төкмө акындар гармошка менен. Анда Жакут көрөлү кезекти. Кана эми Жакут, бүгүн бир ачылып, бет ачарын. Элге саламдашып, Аккордеон деле тарталбайм, бирок мындайраак отурушса эл көрбөсүн алдыр. Колуңдун басканы. Элге көрсөтпөйбү? Нарында мага туулган жер, келди бек атам төккөн тер. Өзүңдү акын кылам деп ушу киши мага продюсер. Болбодум бүгүн арманда, эскини эске салганда. Кызык бир болгон экен го, Ашыкем нарынга сапар алганда. Билбеймин мени кимдер кыйнамак, Шекербек өзү ырдамак. Даже комузу жок кен Ашыкемдин, аккордеон болсо ал кезде шондо деле ырдамак. Болоюн ата акынын, Ашыкем болчу асылын.
Ал киши азыр жок ширкин Шекербек болсун жакыны. Талантым biraz бар dedin, Şekerbek kabul al deyin. Birinci gördün sen deli, bulubun aytçın Aybegim. Aşıkem salgan obongo, geldiken men da salayın. Айтышып кыргыз акындар менен жаңылык кылып салайын. Келели эми бир күчкө, үзүлбөс керек үмүткө. Ыразы болдум Шекербек, чакырсаң чак түшкө. Çakırsan uşul çak düşkü. Teleden ele görçümün, Şekeme göңül bökçümün. Akınдар ırdap kal çeleң, Alarga göңül bölçümün. Mıntığım emi oktoyun, Gökürök çirkin kozgoyun. Убактың деле билбеймин, Шекемен кай жерге барып токтоюн. Ырдаса ата ырдайын, Узартып анда жыргайын. Мындай бир шанстар бир келет, Мен бүгүн бирге жыргайын. Taqdırga adam bağınar, Orozada dua kılıp elder jalınar. Aşıkem kılgan niyetine, Narınga temir jol dele salınar. Temir jol dele salınar. Tolkunda бүгүн барата, Продюсер жакшы караса, токтоймун кантип мен чиркин, Тоголок молдо чоң ата. Токтоюн кантип келдик эмай, Тоголок молдо чоң ата. Атамды айтып айталам, Тоголок молдо менен мактанам. 20 сомдо сүрөтү бар атамдын, Мен кийин 19 сомго чыксам деп айкалам. Обондун барын чыгарткан, Киндик кан жерим макталам. Бара келди, мына экен. Накта суу кошпогон жорго турбайбы. Мына өзүң баранды төкмөсүң кандай экен? Арыш ташташы. Кенен мына жаңылыкта бул нерсе чын эле мурда сиз айтып атпайсызбы, Асек Жумабаев ушинтип аягында төкчүлө деп. Жаңылык кылып турушуну чын эле акырдан иштеп чыкса, болбу я. Бара. Мына буйрса мына мону көрүп атпайбы? Көрүп аткандан кээ бирөө бар да комузду черте албайт. Төкмөлүгү бар. Мүмкүн аккордеон тартканы бар, баян тартканы бар. Андан эчтеке болбойт. Бул деле аккордеон кыргыздын экинчи инструменти болуп калганда. Илгерки орто жолдогу оңчунун баары эле аккордеон менен чыгарганда. Ондордун баары. Негизи кайра жаңылык болот да. Жаңылык киргизип атса, Ырысбай агабыз деле аккордеонду жаңылык кылып киргизген да. Анасы кандай болгон? Ошондой эле акындыкка жаңылык кылып киргизип, тамаша менен ырдап атса, эл дуулду койбу. Жанагы Европанын жанагы конкурсларга жакында эле жыйынтыкталбадыбы? Ошондо өзү түбү орус, жок белорус, Швецияда жашайт экен. Ошол бала лауреат болбоду эле. Скрипка менен. Скрипка ойноп, аны ырдап, кайра скрипкасын ойноп. Карабайсыңбы?
Ана иштеке жок болбойт. негизи мына Тоголок молда атабыздын урпагы чоң теринин бучкагы болуп атпайбы? Анан Ооба. бул кишиден чыкпаганда Анан мындан катта чыкпаганда кимден чыгат? Мына жолу ачылды анда, кезилди, кетти дейм. Болду, болду. Болду. Элтер кести. Рахмат сиздерге. Бүттү. Эми сизге суроо да. Мына кадимки саясатчы, мындайча айтканда хан 25 жыл былкылдатпай Кыргызстанды башкарып турган жегиш дегендер ал мезгилде болсо аз чыгар, мындай болгон эмес азыркыдай. Мына салынган борбордогу имараттарды караңыз, кандай кооз. Андан берки хандар, президенттер деги жаңылык киргизип сала элек. Ошондуктан Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы болуп атат. 100 деген бир кылым. Бир аз аз гана убакытта өтүп кетти, балким бир аз жашай турса 100гө толмок. Жамбыл Жабаевдай болуп. Анан ушул кишинин сиз көрүп калдыңыз да. Учурашып, колун кармап дегенде, ошо боюнча дагы айта кетсеңиз. Эми мен өзүмдүн айылым нарындын куланагы болот. Анан 2 сазыкка ошо биздин айылдан куланак шайлоо округунан депутат болгондо Усубалиев. Анан келип жүрчү, мектепте окуп жүргөндө мүмкүн селпектеп барып гүл бергендирмин. Анан Куланакка типтүү мектеп салып берген. Анан Куланак каналы бар, булардын айылына чейин барат. Ошол каналдын эмеси. Анан ошентип жүрүп анан кийин келип мен филармонияда иштеп жүргөн убакта филармония 3 жерде болчу. Панфилов паркында, Бөкөнбай Лагминенканын бурчунда, анан жанагы Туңгуш театры. Ошол 3 театрдын ортосунда эле басып жүрчүбүз. Демселеп тиги филармониядан тияка барсаң, тиги жерден орус кемпир бакырат, сотка жок. Анткени мындай телефон. Директор сени издеп атат, кайра кет дейт. Кайра селпектеп жөнөйт. Анан ушунун баары бул кишинин көкөйүнө тийген, кандай анан эле филармония салына баштабадыбы. Анан салына баштаганда филармония бүтүп, кээ бир майда жумуштарга киши жетпей 3 смен менен иштеди. Киши жетпей анан биз иштеп калдык да. Тасалап жууган жерине бирдемелер ташыган, жана отургучтун баарын ташыганбыз. Бул экинчи отургуч, мурунку биринчи отургуч. Эстебес байкелер, Ашырал, Тууганбай, Токтосундар баары экиден бирден көтөрүп ташып бергенбиз усталардын колуна. Анан Усубалиев эртең менен эрте 8-те филармонияда болот. Жай басып бүт кыдырып чыгат. Кыдырып чыгат. Эми ушул кишинин кол сүлтөп бакырганын, сөгүнгөнүн көрүп, акырын эле сүйлөп бүт көрүп кыдырып чыгат. Анан кайра 1 сааттан кийин жумушуна кетет. Кечинде кайра келет, 9-та, түнкү 9-та кайра келет, 10го чейин кыдырып күндүзгү жасалган ишти. Ушинтип атанан бүтүртпөдү филармонияны. Анан ошо кезде өзүңөр деле уккандырсыңар, Фрунзе шаарынын прорабы деген лакап ат койгондо. Анан мына борбор аянтыбыз, музей берки, филармония, бореки китепкана, Манас аэропорту. Мына ошол бу киши өзүнүн айтканы бар. Бөлөк республикалардын борборуна барып жүрүп ардандым дейт. Анан ошол анан болгон күчүмдү анан ушул шаардын анан көп нерсеге жетише албай калдым деп айтканы бар. Анан Кудай ырган балдар деп гана сүйлөйт экен да, өтө жаман катуу сөзү. Ушул ак мрамор кылганда Италиядан 2 машина саттырып алдым дейт. Боор мраморду жууган. Анын өзүнүн самыны, өзүнүн шампуну бар экен дейт. Анан шатысы бар ушундай. Анан ошол Пишпек станциясына келген учурда анан мени жанагынтип болгон акчаны шаардын борборуна жумшаганда анан муну кишини партиядан алып жаман куугунтуктап анан кайракталбады. Анан ошентип жүрүп анан баары жакшы болгондон кийин эстедим дейт, баягы 2 мрамор жууган машина эмне кылган буларды анан өз депутат болгондо изилдетсем дейт, Кудай ырган балдар дейт, бирөөнү Ташкентке, бирөөнү Ашкабадка сатып ийишиптир дейт. Карачы. Өзүнүн айтканы бар. Анан филармонияны карабайсың, ошол кезде, ошол филармония 80-жылы бүткөндө филармонияга Ротарудан бартып Кобзону, Лещенкалар келчү да бүт. Песня арасы бүт келчү. Ошолор келип алып таң калчу. Алар анткени Советтер Союзун кыдырган эмелер да бүт. Азырынча Советтер Союзунда мындай филармония жок деп. Анан заман киши көбөйдү.
жана азыркы турпаты миң эле, анан тияктан 300 орун чыгат оркестрдан. Анан азыр элгөйдө, анан батпай атпайбы азыр. Анан чоң зал керек болуп Мурда атат. аябай чоң болгон да. Ошо кезде тигилер келип таң калчу да. Бир укмуш филармонияга чыгып атабыз деп. Жакшы мынакей ушул ар бир өткөндөрдү ошентип эстеп турушубуз керек. Туура, туура, Мындай эстеп туруш кишилер, керек. залкарлар, ушундай чыгаан инсандар көп болсо, азыр да гана жаңылап биздин шаарыбызды тазалап турса, ал кезде ар бир көчөнү таң атпай машина жууп кетчү экен. Азыр эми жок деген эки эле көчөнү жуат, ошондо дагы жакшы жууп кетишпейт. Жок, тиягынан жууйт. Ошо жактагы баткак тамеки бұрпыратып, ортосуна үйүп таштайт. Бияктагы бияка чачат дагы, ортодо калат. Мына эби балким сиз жана сен айтып атпайсыңбы, салынган жок деп. Кийин салып атышат, салынды, эмне салынды? Тойкана салынып атат, бильярдкана, түнкү клуб, казино, ушулар салынып атат. Салынып эле атат, салынып аткан жок деп айтпа. Тойканаларды карачы, эмне деген тойканалар? Тойкана жарыш болуп атат да азыр ушу Аптекалар байлар салып. салып. Оорулуу болдук го Кыргызстанда. Кайсы жерге барсам. Ой, мен ошо Жакут айткандай, аптеканын көптүгүнөн анан ойлойм, ошо дүйнө жүзүндөгү самопалдарын сынаган өлкөбүзбү деп. Ошондой. Жок, оорулуу өлкө. Ошончун даркан бар да бизде. Баарыбыз ооруйбуз. Эми карабайсыңбы? Кыстара кетейин. Докторго барсаң дары жазып берет. Анан ал врач айтат, биздин короодогу аптекадан алгыла дейт. Демек, бөлөк жак бүт таза эмес аптека. Таза эмес, ошол гана таза да ошол жер. 700 сом деп турат да. Анан макулдап кой, анан эшикке чыгып ар жактагы аптекага барып, моундай дары бар десең бар дейт. Канча турат десең 600 дейт. Анан тияк барсаң 500. Анан эринбей Ош базарында кесип чайып алып саткандарга барып, моундай дары бар десең бар дейт. Канча десең 300-кө берейинби? 700 Бир эле дарыны да баасы түрү. Анан билбейм, азыр көз орундарын ичсең эртеси кулагың бүтүп калат. Азыр ошон үчүн дарыга да ишенбеш керек. Эми врачтардын да жакшы жаманы бар, бирок дарылап аткан мына сиздерсиздер, ырчылар, куудулдар, элдин көңүлүн көтөрүп дарыласа, жүрөк ошону менен айыгып көңүл көтөрүлсө, дух көтөрүлсө, жакшы сөз менен. Мына ошондо адам баягынтип башын салып турган адам бийиктейт. Ооруп аткан жери басылат дегендей. Ошон үчүн бүгүн мына Жакут эле канча адамдын азыр ооруун бастыбаш керек, саламдашкан деле телегөр армандар. Анан эми биринчи экран ачылган деле, эми Кудай ырбай тигилем накардан асылып калган деп отуруп, эми анан азыр алкабат атпаш керек, узар Жакутта деп. Эми Айбекке кезек берели. Айбек дагы бир көңүлдү көтөргөн шаңкылдай жүрөктү жибиткен ырдан. Ооба. Мындай рахаттар алып. Анда Аксубай Атабаев атабыздын курбуларга деген бир жакшы чыгармасы бар, ошону ырдап берейин. Менин эрким жолдоштукка бектесим начар экен, айтпайт элем сезбесем, ичим жаман туз куйгандай ачышат, бирге окуган курбулардын эстесин, эстен кетпей ар бир жаштын күлгөн ай, эстен кетпей Фрунзенин түндөр ай, жаш өмүрдүн жалындаган чектери айланайын студенттик күндөр ай. Окусак да бирге окудук кадалып, жүрсөк
өтсөң дагы бирге жүрдүк шаңданып аягында турмуш башка иш башка учкан куштай туш туш жакаң тарады убакыт жок көрүшкөнчө эле шашабыз биринчилер бирибиз ыр жазабыз кебири бой кебири биз үйгүттүк ар кими биз ар жерде иштеп жатабыз кебири бой кебири биз үйгүттүк ар кими биз ар жерде иштеп жатабыз. Мына Аксубай атабыздын курбуларын эстегенде мына жакында эле май айында 25 майда акыркы коңгуроо болду. 10 жылдык, 20 жылдык, 25 жылдык. Анан нарында июнда башталат го. Июнда мына июндун 15-тери болуп өтүп атат. Башка жакта ошо майда бүтүрсө нарында июнда болуп толгун мезгил. Мына азыркы ушул айда 30 жылдыктар өтүп, ал жакта коро койлордун жарымы союлуп дегендей. Ушундай ысык көлдөй, чыгал отодой эт кылып туруп майрамдашат сиздерде. Бул дагы курбуларды баягы эстеп, канча жылдан берки көрүшө электер көрүшүп, чого туруп дегендей. Мындай айтканда Айбектин ушул ыры бардык бүтүрүүчүлөргө, ошол эле чогулган замандаштарга бир белек болду деп айталы, белек болду дейт. Мына 19-жыл, 69-жылы бүткөм канча болот меники? Кандай дейсиз? 69-жылы бүттүм онду. 40 жылда, 40 жылда. Мына 40 жыл. 40 жылдык отурат да бул жерде. Кой а. Жана сен айтканда 40 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык деген мен көп эле жерден көрүп атам, азыр жакшы болуп калды. Жакшы жакка кетти. Кээси ошо мектептин тегерегин курчап берип атышыптыр. 20 жылдык ушундай курчап кетти дейт. 20 жылдык ичи сыртын шыбап, оңдоп сырдап кетти дейт. Жалгыз бой өнөргө беременке үй салып бергендер. Жанагы сенин айткандай эме калып баратыптыр, жана Ала тоодо эт, Ала көлдөй чыктар калып, андан көрө ошо чогултуп акчасына ошол мектебине, айылына бир нерсе жасап атышыптыр. Орузбек Кутманалиев төрөлүп өскөн бул жерде Шалта деген айылда жашап атам. Ошакта болуп калдым буюрса, сокулуктук болуп. Ошол жерде да кече тургузушту да, ошо 20 жылдык балдар тургузушту, Шалта деп арка тургузушту, эле түнгө дагы, күнгө дагы, түнү свет, күнүз сонун кылып жазашты. Бул айыл үчүн чоң салым болду да, мен да аябай кубанып, тартып мактанып атам. Жана антип этиңди жеп алып, тигинтип кетип калсаң. Жакшы иштер Мына болду. ошон үчүн алардын бардыгы аябай Кудайдын куласы сүйүнсүн, жакшы экен да. Арка тургузуп атат, мектепке жардам, айылга асфальт жол салып атат да. Анан ойлонот экенсиң, өкмөт эмне кылып атат депчи. Баарын эле ушул бүтүрүүчүлөр. Ошол өкмөткө ачык керек экен, иштегене 20 жылдык тиги чок иштегендер десе, алар аябай оңдойт болуш керек ушу Кыргызстанды. Айланайын, эл эле оңдоп алды Кыргызстанды. Кыргызстанды жашоо жакшы десек болот го дейм. Эми мына Жакуттагы канча жерди кыдырып элди аралап жүрөт, бир тамашалардан айтып өткөн кеткенден ушул өзүңдүн бир элибизге, көрөрмандарга бир тамашаларын айтып бербейсиң? Кыягың менен айт. Кыяк. Кайра. Эми тамаша билбейм, негизи студияда Келбек атам окшоп тамаша айтып отуруш. Булар эми аябай сонун айтышат, кайсы жерде болбосун шылтоосу жок. Азыркы өнөр адамдардын көбүнүн шылтоосу бар. Эми Айбекке тиешеси жок, ырдай берет. Көп ырчыларды мен фонограмма менен ырдаганга байланыштуу. Анан куудулдардын дагы шылтоосу бар. Себеп дегенде биз сахнага көрүнүп калыптырбыз деген сыяктуу. Мен ошондой шылтоого жакындардын ичиндемин. Бирок ошентсе дагы мен айтсам деп таппай турам. Бир жолу Ашкегим экөөбүз деп. Ашке менен баратыпты эле. Ашке менен чогуу чыгыпты эле. Ырдап берейин анда, таппай калмак окшойт. Тамашалардан
тамашалардын бири апаларды, аялдардын ооматы кел деп тамашалап жүрөм. Бирок чындыкка жараша негизи аял кишилердин биздин шымыбыз тартып алганына быйыл 50 жыл болуптур да. Ошо жалпы юбилей менен куттуктап койсок болот. Негизи 50 жылдыгы менен 50 жылдыгы менен. Андан нары ушу кыргыз айымдары Санжарада тарыхта да шым кийген эмес экен. Анан кыргыз эркектери 50 жылдан бери ызаланып жүрөбүз. Мисалы үчүн Айбек экөөбүз жолугуп калсак деле телефондон сүйлөшөбүз деп тарап кетмей, ошо жолу бир сүйлөшкөндөн уялып жүрдүк эле. Кудайга шүгүр, биздин да кудайыбыз бар экен деп атабыз. Себеби 10 жылдан бери шымдын ичинен лайсынасын кийип албадыкпы, мындай тең болгондой болуп, өзүбүздү жакшы сезип жүрөбүз да. Азыр Кудай буйрса. Анан ушул ыйык Рамазан айында да бир жакшы сөздөрдөн сүйлөсөк дейм. Ушу бир тууган жалпы учурдан пайдаланып орозосу, кылган ибадаттарын Кудайым өзү кабыл кылсын деп кыргыз элимден, жалпы бир туугандарымдын. Анан ошо пайгамбарыбыздан достор сураптыр да, биринчи кимди сыйласам бактылуу болом десе апаңды дептир. Экинчи кимди сыйласам эки дүйнөдө бактылуу болом десе апаңды дептир. Үчүнчү кимди сыйласам десе апаңды дептир. Төртүнчү кимди сыйласам десе анан атаңды дептир. Төрт деле нормалдуу эмес да, каполбойсо. Жоктон көрө жогору да. Көрсө пайгамбарыбыз энени эмнеге 3 жолу айтты десе, жаратуучу бир Кудай ыйык болгон болсо, жаралгандардын ичинде эң ыйыгы бул апа зат экен да, эне экен да, эң ыйыгы ушул экен. Ошон үчүн ышылардын баардыгы апа жөндөр дейт экен да. Туура. Бүт ким ырдабасын эле апа деп ырдашат, апа деп ырдап жүрөсүңөр да. Ата деп ырдабагандар капа болуп атам да менчи. Ата деп ырдагандарды издесем азыраак таппай калдым эле, Өсөр Козиевден таап чыктым. Бир эле ата деген ыр бар экен, бирок анын ырыдагы сөздөрү жаккан жок. Апалардыкындай эмес. Мисалы үчүн апалар түгөнбөйт да, мына алтын апа кем кайда, мен кайда, энекем түгөнбөйт го. Апа жөнүндө бир ыр болсо дагы ал ырдын мааниси мага жаккан жок. Барыңар эле билесиздер жатка эле. Мынтет го. Эртеден кечке жумуштан келбей, эл үчүн иштеп тамакта жебей дейт. Карагыла, бир эле ата кырчыкса ал да качка жүрөт. Орозодун деп эле. Бир эле. Анан биз аталарыбызды качан эстейбиз? Мага окшогон ыйманы аз балдар атасы ооруп, жок дегенде сиздей күч кубаты бар кезде тияка бияка алып барып аталарга кошуп, чайханаларга алып барып чайын бере албасак, атам туруп атам жөө жүрсө, мен болсо машинаны айдап алып 180-190 менен айдап жүрсөм, эмнеге мен атанын баласымын деп мактанам. Атам неге жөө жүрүш керек? Атабызды урматтап сыйлай албасак, атабызды качан эстейбиз дейм. Эстейт экен. Мага окшогон иманы аз балдар атасы ооруп, алдан күчтөн, кубаттан кетип төшөккө жатып калгандан кийин анан түштөн кийин эстеп ырдап калышат экен. Ооруба ата, ооруба, болоюн аса колуңа деп түштөн кийин ырдап калышат экен. Ооба, уже кеч болуп калды да. Деп кайгырып атсам, досторум айтат, бул жигит деген досум, достум эмне кайгырасың, аталарга деле чыккан ырлар бар деп сүйүнүп кетип, мына аталарга деле ыр бар экен го, кайсы ыр десем, кала берди таң калдым да тепселип дейт. Ошондо эле айтайын дегем, аталарга дагы бир ыр чыгарсак, аталарды дагы көңүл берсек деп. Мен дагы өзүм баягы жалгыз эненин колунда чоңойгондо байланыштуу атанын кадырын эми ата болгондо сезип, ошо аталарга көңүл буруп аткан чагым. Себеби бүт эле апа эне дейт экенбиз, туура бейиш эненин таманасында, бирок эркектерге дагы убада берген. Кудайым ким күйөөсүн урматтап сыйласа, буюмуна, аманатына кыянаттык кылбаса, буюмун уруксатып бирөөгө бербесе, 8 бейишинин 8 эшиги бар дейт. Ошон каалаганынан кире берсин деген Алла Таала. Караңыз, эми тияк барганда да аялдар тиякта да жыргал экен, базарлык асарга жешке кирип жүрүшөт экен да. Ошол аталар аман болуңуздар, аталар аман болобу дегендей. Рахмат. Жакшы, мына ушинтип аталар, ата-энелерибиз аман болуп, ушулардын сиздердин чайыңыздарды ичип, урмат сыйды көрсө кандай барктуу, нарктуу болуп аталар отурса жакшы да төрдө. Келдибек агабыз дагы мына 65-66-нын 67 мына абазын жутуп, тамагын ичип, суусун ичип, студиясын көрүп отурган кези го. Эми мына сизди жана башында эле айтып кетпедикпи, өткөндөр баркталбайт, тирүүлөр даңкталбайт деп. Жана сизден баягы 60-ка чыкканда атаңдын алдап соолоп күчүн ал дегендей, сизди сүйлөтүп калалы деп эле аракет кылып атабыз да. Сиз мына эми жана Ашырал атабызды айттык. Эми эстебиз атабызды. Да эстеп айтып кетели. Токтосун атабыз. Сиздин ушул эзиңизде болгондордон бир айтып, тамашалардан айтып отуруңуздар. Шекем баягы өзү төкмө акын болгондуктан бүт ушу төкмө аталарым сурап, мен да сурап кетип, Шаршен атам жөнүндө, Асан Кала атам жөнүндө да бир айта кетсеңиз. Асан Шаршен жөнүндө айта кетсеңиз. Шаршен атадан баштайлы. Шубин оркестр түшөт.
Ошо кезде бүт Мурат Алык, Осмонкул, Молдобасанын баары оркестрде ойногон да. Сүрөтү бар тарыхый. Анан сурайт экен Шубин, бул Кыргызда хор болгонбу деп. Хор болгонбу деп. Анан хор деген сөздү түшүнбөйт. Анан баягы тилмеш аркылуу эметсе, мындай 5 киши, 4 киши, 3 киши, 10 киши ушундай чогулуп ырдаганды хор, мындай көпчүлүк ырдаганды хор дейт десе, аксакалдар айткан жок. Жалгыз табылардайбыз бизде андай хор жок деп. Анан Шаршен кирип келеткен бир күнү. Ал Шубин эме дагы музыкадан сабак берчү экен да. Ошол сабак бергенде эртең менен кадимкидей баа койчу экен. Жумамүдүн Шералиев 5ке окучу экен. 5ке окучу, 5 алчу экен. Шаршенге жини келип Шубин 0 койчу экен. 0. Анан биягына бирди коюп алып эшикке чыгып көрсөтөт экен. Мына көрдүңөрбү? Тиги тең тушта серек тап койчу экен Жумамүдүн. Тиги серек 5 алдым, мына мен 10 алдым, көрдүңөрбү? Анан бир күнү Шаршен кирип келет экен. Эми жүргөн турган бар эле күлкү. Биз көрбөй калдык, бирок көргөн кишилер менен иштешип калдык да. Маңдайда кыз келиндер келсе, ошо жакындап калган чимкириүүчү дейт. Кол менен эмес, мундун буяка агып кетип, тили менен жалап ушундай тирикмуштай болуп жүргөн киши экен да, жөн жүрбөгөн. Анда ошо киши Шаршен атырылып эле кирип келиптир да. Анан бул чүйдүн өтөкө сен турган айылдын беркеле айылы да. Шаршендин айылы. Анан орусча кичине билип калган. Ой, Петр дептир. Петр, хорес у нас, оказывается, хорес. У нас хор поет дептир. Аны түшүнбөйт. Пойдем, быстро деп. Анан директорге барып, анан кийин бул хор бар турбай, мен барып угуп келейинчи деп, анан кийин директор машинесин бирөөнө салып алып, анан бер жакта калык аксакалдар өзлөрүнчө отуруп айтат экен, атаңдын озурайм бир шүмшик эмнени баштап атат. Шерменде кылып. Кайсы хор бар эми мунун айылында? Барышып токтосо, боз үй тигилип турат дегендей мындай, анан оздес хор дептир. Токтоп койсо эле 7-8 киши өкүрүп келаткан экен да. Вот хор дептир. Десе, Шубин биринчи түшүнбөй, анан барып түшүнүп, бирок ошо хордун элементи деген экен да. Мисалы үчүн 10 киши өкүрүп баратса, голос ар бөлөк кетет да. Бири бийик, бири жапыз, бири орто. Анан это еще ничего, внутри женский хор. Аялдар кошок. Боорлор эсилип келип Шубин ото Шаршен даяшты. Все равно карачы дептир. Шаршен түшүндү дептир. Менин айткан сөзүмө түшүнүп, көрсө жанагында иштеп чыкса, хор силерде деле болгон экен деп. Түпкүлүгүндө бар экен деп. Бирок бизде хор болгондо туурабы? Мисалы үчүн Шырылдаң дырдашкан, Бекбекей дырдашкан, мен хор болгон дебей. Ошо хор. Анан хор дегенди түшүнгөн эмес да, ошон үчүн жок деп айтып атат. Айталган эмес бизде. Айталган эмес. Анан эми бул Шаршен да бир эмесин айтып кетейин эми. Согуш учурунда согушка жардам бериш керек. Калык аксакал мусаңызды ээрчитип кетиңиз, мусулман Молдобасаныңызды алып кетиңиз дагы нарын чөлкөмүн кыдырып, анан согушка жыйнап келиңиз. Тыйын берген тыйын, байпак бергеним байпакча, май бергеним май, шыгылып согушка. Чыптама тигип берген шыгылып. Карамолдо ыбырайлар эмелерди көлгө, Саитбек Муратовашко кетет экен. Анан Шаршен айтат экен, эч кимге кошулбагыла дейт экен. Чүйдү өзүм жалгыз кыдырам дейт экен. Өзүм жалгыз кыдырам. Эч кимге кошулбагыла дейт экен. Анда бирөөн кошулсаң анда кыдырбайм деп. Анан атасына озурайм, кала берсин деп анан кетишет экен. Анан 3 айлап жөө жалаңдап жүрүшөт, 3 айлап анан тапкан ташыганын жыйнап келишет. Арава менен. Анан баарын анан койдуртат мындай. Калык тарап келген нарындан жыйналган тиги деп бүт койсо, Шаршендики баарын жыйнагандан 2 эсе болуп турду. Жалгыз өзү. Анан 16 улуттун жыйналышы деген номуру бар эле дейт. Мореке эски көргөн кишилер айтып калчу, аягында ичибиз түйүлүп калчу деп, көрө албай деп. Шаршен жалгыз, мына бир актёрдун театры.
кыргыз болуп чыгып комуз менен ырдап ар кайсын сүйлөп күлдүрүп элдер кайра бияка чыгып гармошка тартып орус болуп чыгып кайра кирип казак кайра кирип татар ушинтип 16 улутту туурачу экен карачы. Мына пародия деген ошол бизден жанагы корубуз бар дегендей пародия ушул бизден пайда болгон экен. Ушундай киши болгон экен. Ама Замирбек Үсенбаевдин апасы Назим апа ушул кишинин сөзүн угуп жанында көп эметип калдым. Замирдин могуреки чоң төкмө болгонуна апасынын эмгеги чоң да. Орус мектепте окуган Замирди сабагында ырдаткандан кийин 3 саат жанына отургузуп алып сүйлөп отурчу экен да, бүт айтып. Андан ошол киши айтып күлдүрүп атпайбы? Bir gün eli tökme deydi, avuşkasını tökme de açtı daima. Tökme geldi deydi, tökme gelip, oy, Cenab-ı Kuday ayırgan erten çay içip ketkile deyip çıkırıp atat. Dedi, Kuday ayırganı şarşan. Şu al bardık deydi. Barsak deydi, tiyaktanlı görüyle talpalaqtap çırqap geldi deydi, жерди атайым онтуп басып чуркап келди, чаңыз кытып. Кучакта анан алып барды, жеңе ой, сиздин келгениңиз жакшы болбоду, байкем мындай иштек эмес, сиздин жүрүңүз мына үйүбүз ушул бобуреки маана кемпирим келиниңиз болот деп эле киргизди. Киргизсе айланайын жаман ала кийиздейт, бир 20-30 жеринен тешик. Талпылдатып бир жаман самсалаган дасторконду силкип салды дейт, ортобузга отургуз дейт. Тиги арпа каламап келди дейт, жармап келди дейт, куюп ушундай даярдандык. Бүгүн жарма жакшы ачып, каламада жакшы экен деп анан төкмө сырым билет окшойт дейт, унчукпай мыйыгынан күлүмүш болуп жеп, жармасынан уур таба турат дейт. Мен чыкырбай кара жерге кир деп ичимен айтып атам дейт, коноктобой деп. Анан кийин ушул жаңа мындан арда келип тургула, эшиктерди көрдүңөр деп анан чыгып ушундай жиним ачуум келип анан барып бутту кийип атсак, ай жаңа биякта да бир бөлмө бар, мында көрө кеткиле деп биягын алып кир дейт. Көрсө ошол ягына дасторкон даярдап койгон экен дейт. Карабыз, адамдын дагы психологиясын текшерип. Өзү негизи жанагы хор деп айтып калбадыңызбы? Кыргызга оркестр жаңы келгенде айылдарды кыдырып, анан дирижер чыгып туруп, Асанка Жумакбатта ортого чыгып. Ошону мен айтып турайын. Өзү айтып турайын. Биринчи жолу оркестрди көлгө апардык дейт. Анда хордо барат, хордо Шаршенов бар. Ан Шаршенов айтат, кыргыздар тияктан деле ат менен түшүп келип атышат дейт, тиякта сурнай озоңдоп атат, тиякта скрипка ойноп атса, эмнелер келди деле түшүнбөй атат дейт. Анан бизди топтоштуруп коюп озоңдотуп атат дейт, дирижерибиз репетиция кылдыртып. Кудайым урбадыбы деп жүрөк көздөрү кеткен дейт, момундай болуп. Эмне аламат келип калды деп. Анан Жумакмат айтат, оркестрди биринчи анан сахна жок да, жер эле. Анан бүт талпайып жерде отурушат. Баягы абышка кемпирдин баары отурат, анан бүт касканага атчан тияктан баары карап анан баланча оркестр тигинде башчысы, оркестрдин жетекчиси анан Асанкан Жумакматты анан мен астына чыгып, бу жерде мындай абышкалар отурат дейт. Анан мына оркестрден тампа анан ушинтип ойнотуп атсам да улам эле бирөө түртөт. Мынтип ойнотсо улам эле түртөт. Жыгылганы калдым дейт. Анан мынтип ойнотуп мынтип карасам бир абышка дейт таягы менен, эй, калдаңдаган атаң ноосу курайын. Тиякка турчу балдардын жүзүн көрөлү деп. Эмне мактанып булардын астына чыгып калдалаңдап атасың? Ошончолук үйрөтсөң, тияктан үйрөтүп келбейсиңби? Тур бияка балдардын жүзүн көрөлү деп. Анан биринчи жолу Асанкан Жумакбатов күлүп айтчу, биринчи жолу капталдан дежурить этпедимби дейт. Мына Кыргызга биринчи ошо оркестрди алып барганда. Анан ошондон анан шаршенип, анан оркестр бүткөн хор ырдап атпайбы? Бүт эми орусча, украинча кыйраткан репертуар. Анан бир эле кантың бар дейт. Анан чайга салган кантың бар деп анан мени минткенде шаршенip бас болчу да. Бом деп коем дейт. Десек тим эле сүйүнүп элдер улам мени карайт дейт дагы. Бом десек момунусу деп. Анан үч эле кыргызбыз дейт, калган бүт орустар. Анан тиги согуштан эвакуациядан келген орустар дейт, бирөөнүн колу жок, бирөө таякчан карачы, ветерандар. Инвалидтер. Анан ошол хор турат, элестетип көр, ошол хор. Анан бом деп коем дейт. Анан ду эле күлүп, каткырып, кол чаап атат дейт. Ага чейин жана орусча, украинча, еврейче деген хорубуз бар болчу дейт. Анан эле чаап атат. Бөлөк жок,
анан кайра ушуну баштайбыз дейт. Кайра чыктым. Дагы бом гала каткырып 3-чү жолу ырдат дейт, кетирбей. Анан 3-чү жолу ырдап атам, эң ана бом десем астындагы абышка туруп бомбомуңдун атасынын оосу урайын, тажаттың деп туруп баратканда шаршан ырдап атып, сенин атаңдын оосун мен урайын деп туруп, нотага чыгып кетип турду, бом деп. Хор жыгылып калып турду. Мына билимге отуруп убактыбыз дагы Ой, бүтүп калдыкпы? Бүтүп калды мынакей. Сизден дагы канча деген сезди 1 саат эмес, 1 күн, 1 жума, 1 ай сүйлөшсө дагы жетпейт. Анткени казына көп дегендей. Көпкүчүнүн атын айтпадыңар, жалгыз эле шаршанды айтып калдың. Ошо менен бүтүп калып атпайбы? Сизди дагы улам чакырып туруш керек да, серия кылып. Ошон үчүн убактыбыз бүттү эми. Төкмө менен ырчым менен. Ооба. Андай эме кыска нуска жыйынтыктап айтып коюңуз. Эми ошол жанагы өзүң айткандай өлгөндөрдү барктамайын, тирүүлөр даңталбайт дейт. Өлгөндөрдү эскерип турмайынча тирүүлөрдүн иши да жүрбөйт дейт. Мына айта берсе толтура. Анан ошолорду айтып жүрбөсөк, жанагы балдарыбыз Чыңгыз Айтматов аябай эле туура жасап кеткен экен. Ошол маңкурт, азыр балдарыбыз маңкурт болуп атпайбы? Мисалы үчүн эстебес деген ким десем, баягы бир конкурста баары унчукпай отуруп атпайбы? Анан силерге мындай жардам берейин. Төкмөбү, комузчубу, бичиби десем, бичи дейт. Төкмөгө келе албай коюшту. Комузчу деп, Көчөлү өткөн эстебес байкен унутуп калышыптыр азыркылар. Анан ушундай силерге рахмат, момундай көп чакырып, ошо сүйлөп, дагы таң көрүп момундай бир аудитория болсо, жаш студенттерди бүт отургузуп коюп, анан сүйлөп берсек дагы жакшы болмок. Кыргыз элимдин жүзүнөн күлкү кетпесин, бар бололу. Ошол. Биз да ошо кыргыз элибизде жалпы бүгүнкү чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз, ЛТР компанияга, сиздердин жамаатка. Анан агаларым менен ушинтип ээрчишип жүргөнүбүзгө биз да абдан сыймыктанабыз. Бар болуңуз агай. Ой, рахмат. Чогуу. Мен көп жылдардан бери ЛТР каналынын ошо телеканалдын босогусун аттай элек экем. Ушуга сиздерге рахмат айтам. Себепкер болгон продюсериме рахмат. Келдек атага. Айбек менен да чогуу бир студияда болгонума кубанычтамын. Жалпы кыргыз элиме жакшылык каалайм, токчулук каалайм, өнүгүп өсө берели. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Элге эргүү дем берип, бакылдап жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.